Дээрлик эч бир трак айдоочусу оңой менен айтпаган нерселер менен бөлүшкүм келди. Ары жолкусунда жумушка кеттим деп үйдүн эшигинен сыртка чыгуу биз үчүн кандай кыйын экенин сөз менен айта албайм. Кызыңдын бетинен сүйүп, келинчегиң менен коштошуп жатканда аларга кайра качан кайтып келериңди өзүң да билбейсиң. Учурунда бат-баттан жолугуп, баарлашып турган досторуң менен бир гана телефондо миңдеген чакырымдар аралыктан гана сүйлөшүп каласың. Күн сайын жалгызсың. Сени менен бир гана сенин ойлоруң жана жалгыздык. Телефонуңду ачып, социалдык тармактарга киресиң. Үй бүлөңдү жана жакындарыңды көрүү үчүн. Аларды көрүп отуруп, сен жок болсоң деле алардын жашоосу өтүп жатканын көрүп, жүрөгүң эзилет. Үнсүз кайгыга чөмүлөсүң. Турмуш ушундай, алдыга карай жылыш керек. Кылып жатканым ошол жакындарым үчүн деген ой сени сооротот да, учу кыйры көрүнбөгөн жолдо сапарыңды улайсың. Узак жолдо жараткан Аллам баарыбызга жар болсун.